Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн сиздер менен өтүлө турган сабагыбыздын темасы 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө токтолмокчубуз. Бул 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш Кыргызстандын тарыхындагы эң трагедиялуу барактарынын бири болуп эсептелинет. Мына ошондуктан биз сиздер менен бүгүн мына ушул теманын алкагында сөз кылууга туура келди. Бул теманы ачып берүүдө биз төмөндөгү пландарга токтолобуз негизинен. Бул көтөрүлүштүн себептери, өбөлгөлөрү, көтөрүлүштүн башталышы, жүрүшү, көтөрүлүштүн жеңилиши, кыргыздардын Кытайга качышы, качкындардын Кытайдагы абалы. Ал эми акыркы сурообуз болсо, улуттук боштондук көтөрүлүштүн тарыхый мааниси. Башкача айтканда, биз бүгүн сиздер менен Кыргызстан тарыхындагы эң маанилүү, актуалдуу жана эң трагедиялуу тарыхыбыздын барактарына кайрадан кайрылмакчыбыз. Эгерде биз Кыргызстандын тарыхын алып көрө турган болсок, Россия империясынын курамына кошулгандан баштап, Кыргызстандын аймагында бул көтөрүлүштүн себептери түзүлө баштаганда, көтөрүлүштүн эң негизги себептеринин бири катары Кыргызстанда 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн себептеринин бири падышачылык бийликтин орус келгин дыйкандарынын көчүрүү саясаты болуп эсептелинген. Эгерде биз ошол мезгилдеги статистикалык маалыматтарды ала турган болсок, орус келгиндердин келиши менен Түркістандын аймагындагы жергиликтүү калк 94%-ды түзсө, мына ошол 94%-дын 42,6% гана ошол түшүмдүү жерлерди жергиликтүү эл ээлеп калганда, ал эми орус келгиндердин келиши менен мына ошондоки 4% орус келгиндер биздин абдан түшүмдүү ушул Түркістандагы, анын ичинде Кыргызстандагы 42,7%-ды орус келгиндер ээлеп калышкан. Эми карап көрсөңүздөр, урматтуу студенттер, окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча орус дыйкандардын Кыргызстандын аймагына келишин негизинен 3 мезгилге бөлүп карайбыз. Биринчи мезгили бул 19-кылымдын экинчи жарымынан 1893 жылга чейинки мезгилге туура келет. Ал эми экинчи мезгили 1893-1904 жылдарга туура келип, бул Сибирь жол комитетинин ишмердүүлүгүнө тыгыз байланыштуу болгон. Ал эми үчүнчү мезгили 1904 жылдын 6 июнундагы Россия империясынын борбордук губернияларынан орус дыйкандарынын колониялык чет жакаларга көчүрүү мыйзамына жана Столыпиндин агрардык реформасына байланыштуу болгондугун көрүүгө болот. Бул биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы менен согуштук салыктардын саны, көлөмү кескин өсүп, алар кыргыздарды жакырчылыкка алып келген. Мисалы, бул мезгилде Жети Суу областы боюнча салыктар 3-4 эсе, айрым учурда 15 эсеге чейин өскөндүгүн көрүүгө болот. Ар бир түтүндөн 4 сомдон согуш салыгы алынган. Экинчи, Түркістан элдери согуш үчүн 57 000 жылкы берген. Алардын 42 000 башы аскердик милдеттүүлүк шарты боюнча бекер алынган. Ошондой эле бул согушта жүргөн аскерлердин азык-түлүк, кийим-кече жана башка мукташтыктарын камсыз кылуу максатында мал, айыл чарба продуктылары, ар кандай керектүү буюмдар салык катары алына баштаган. Урматтуу студенттер, мына көрдүңүздөр, бул мисалдардан мына ошол 1916 жылдагы көтөрүлүштүн себептерин ачып берип жатабыз. Ошондой эле Жети Суу областынан 1914-15 жылдардагы эт жана азык-түлүктөрүнүн наркы 55 миллион рубльга жетип, базардагы баасы 2 эсе кымбаттаган. Согуштун алгачкы 7 айында эле Жети Суудан 360 000 пут эт
алынган. 2,5 жылда Түркістандан 41 миңдей пут пахта, 70 миң жылқы, 13 миңдей тө, 13.441 боз үй соғышқа жөнөтүлгөн экен. Мына көрүп атасыздарбы? Мына мунун баардыгы ошол кыргыз элинен, карапайым элден алына баштаган. Соғыштын керектөөлөрү үчүн колониалдык бийлик чөлкөмдүн калкынан 2,4 миллион рубль топтогон. Кыргыздар биринчи дүйнөлүк согуш учурунда ошентип оор абалга туш болгондугун көрүп жатабыз. Алар көптөгөн салык төлөөдөн сырткары фронтко кеткен орус украин дыйкандардын чарбасына иштөөгө, бекер иштөөгө иштеп бериш керек болгон экен. Көрдүңүздөрбү? Ошол Түркістандан жана Кыргызстандын аймагынан орус дыйкандар согушка мобилизацияланган. Алардын ордуна ошол жергиликтүү калк, Түркістандын эли жана кыргыздар бекер иштеп бериш керек болгон. Эгерде бекер иштеп бере албаса, алар эмне кылышкан экен? 18-25 рубль жардам катары төлөп беришкен. Ошондой эле архивдик булактардан карап көрө турган болсок, алар ошо архив булактарында жазылып атат. Айрым учурда мына ошол эки орус келгиндердин үй бүлөлөрү, алардын аялдары менен кыргыздардын ортосунда карама каршылыктар пайда болгондугун көрүүгө болот. Мисалы катары бул жерде берилип атат, ушул Самсоновка айылында орус аялдарына жардамга келген жумушчуларга карата аяр мамиле жасоо жана аларды тамактандыруу керек экендигин бийлик төбөлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Ошондой эле 1916 жылдагы көтөрүлүштүн эң негизги өбөлгөлөрүнүн бири биз тарыхтан билебиз. 1916 жылдагы 25 июндагы падышанын жергиликтүү калкты оорук жумуштарына, башкача айтканда тыл жумуштарына тартуу указы же болсо жарлыгы чыккан. Мына ушул эки жарлык чыккандан кийин элдин ансыз дагы көтөрүлүштүн себептерин айтып өттүм. Өбөлгөлөрү жетишип, элдин нааразычылыгы күчөгөндөн мына ошентип бул 1916 жылдын 25 июндагы падышанын жарлыгы бул нааразычылыкты андан ары күчөткөн. Бул указдын негизинде жергиликтүү калктын 19 жаштан 43 жашка чейинки эркек уулдарды бул оорук жумуштарына алуу болуп эсептелинген. Бул указ чыккандан кийин Түркістанские ведомости, Түркістанда атайын Түркістанские ведомости деген газета чыгып турган. Мына ушул газетага бул буйрук басылып чыккан. Бул 220 буйруктун негизинде оорук жумуштарына алуу башталган. Алгачкы мезгилде Түркістан аймагынан 250 миң адам алынмак, кийин ал 200 миңге чейин кыскартылган. Мобилизация, башкача айтканда ушул тыл оорук жумуштарына алуу 3-4 жылдын 4 айдын аягында чыкмак. Бирок тилекке каршы мына ушул эки элдин нааразычылыгы күчөп, ошондой эле тизмелерди түзүүдө элдин нааразычылыгы өсүп жетип, көтөрүлүш башталган. Көтөрүлүш Түркістандын кайсы аймактарында башталган? Алгач Ходженттен башталып, ал Түркістандын бардык аймактарына улантылгандыгын көрүүгө болот. Бул нааразычылыктар эмне үчүн башталды? Мисалы, бул маалыматтардан көрсөк болот, оорук жумуштарына кимдер бошотулган экен? Мына айтып атат, дин кызматкерлер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, орто жана жогорку окуу жайлардын окуучулары, көп балалуу үй бүлөнүн жалгыз эмгекке жарамдуулугу. Бирок тилекке каршы мына ушул эки инструкция же болсо көрсөтмөлөр толук аткарылганбы? Албетте аткарылган эмес. Ошондуктан нааразычылык андан ары күчөгөндүгүн көрүүгө болот. Ошондой эле мына сиздер көрүп атасыздар, Түркістан аймагындагы мобилизацияны уюштуруу боюнча атайын борбор негизделген экен. Бул мобилизациядан баш тарткандар 3 айга камакка алынган, андан сырткары 3000 рубль айып пул төлөнгөн экен. Мына көрдүңүздөрбү? Эгерде ошол оорук жумуштарына барбаса, бул эл үчүн, жергиликтүү калк үчүн абдан оор абалга туш болгондугун көрүүгө болот.
Ошентип мобилизациянын башталышы менен, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар бир волос жана айыл ошол оорук жумуштарына жиберүү үчүн мардикерлерди жалдай баштаган экен. Мардикерлер деген ким болгон экен? Туура айтасыздар. Жалданып иштеген жумушчулар болгон. Ошентип акча чогултуп, ар бир волос мардикерлерди жалдай баштаган. Бул архив булактарына кайрыла турган болсок, алгачкы мезгилде 75-100 рубль болсо, кийин ал 200-300 рубльга өсүп чыккан экен. Ал эми мобилизациянын соңку мезгилинде бул сумма 700 рубльга чейин өсүп чыккан. Мына көрдүңүздөрбү? Ошентип карапайым калк мардикерлерди сатып алып туруп, анан өздөрүнүн, мисалы, байманаптар, же болбосо колунда бар адамдар эмне кылган экен? Өздөрүнүн балдарын алып калып, кедей кембагалдын балдарын оорук жумуштарына жибере баштаган. Эгерде биз ошондой эле маалыматтардан алып көрсөк, Мамлекеттик Думанын 4-чакырылышынын 5-сессиясынын 6-отурумундагы 1916 жылдын 13 декабрындагы Керенскийдин сүйлөгөн сөзүндө мындай деп белгилейт. Тизмеде үй бүлөлөрдүн жашы берилген эмес. Ошондуктан ким 18, 19, 43, 53, 45, 30, 48 жашта экенин аныктоо кыйынчылык туудурган дейт. Сиздер билет чыгарсыздар, болжолдоп адамдын жашын аныктоого кандай адашуулар болоорун дейт. Бул жерде акчанын күчү өтө чоң роль ойногон. Элестетиңиздер. Эгер 60-тагы аксакал жергиликтүү бийликтин өкүлүнө 300 рубль бере албай турган болсо, анда ал тизме боюнча канча жашта болуп калган экен? 30 жашта болуп калган экен. Ал эми акча төлөгөн 25-30 жаштагы жаш улан акча төлөп туруп 50 жашка чыгып алган. Анткени ал материалдык байлыгына таянып, согуштан калып калганга мүмкүнчүлүгү болгон деп белгилеген. Демек, биз мындан көрүп атабыз, бул ушул элдин нааразычылыгын андан ары эмне кылган экен? Күчөткөн экен. Ошентип, көтөрүлүш Түркістандын аймагында алгач Ходжентте башталган. Самарканд, Жизак, Анжиян уездерине чыккан көтөрүлүш Жети суунун Верный, Пишпек, Пржевальск уездерине чейин жетип, жалпы Түркістанга жайылган. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Фергана областынын 100 жеринде, Самарканд областынын 28 жеринде жана Сырдария областынын 20 жеринде көтөрүлүштөр болгон. Ал эми Кыргызстандын түндүк аймагындагы көтөрүлүш өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен айырмаланган. Түркістанда көтөрүлүш мыкты куралданган падыша аскерлери менен куралдуу кагылышынын деңгээлине өсүп жеткен. Июль айынын аягында көтөрүлүш Жети суу областында кулаш жайган. Ал эми августта куралдуу көтөрүлүш жогорку чегине жеткен. Мына биз бул архив булактарынан мына ушул көтөрүлүштүн хронологиясын көрсөк болот. Мына ошентип жогоруда белгилеп өттүм. 1916 жылдагы 25 июндагы падышанын жарлыгынын чыгышы менен бул жерлерде эмне болгон экен? Түркістан аймагында ушу жергиликтүү калкка түшүндүрүү боюнча атайын иш-чаралар жүргүзүлгөн экен. Бул 2 июлда Ташкентте мына ушундай иш-чара, ал эми ушундай эле иш-чаралар 11 июлда Пишпекте, 13 июлда Пржевальск уездинде болгон. Башкача айтканда көтөрүлүштүн башталышы ошентип 7 августтардан баштап 8 августтарда август ичинде Кыргызстандын түндүк аймагы Пишпек жана Пржевальск уездинде көтөрүлүш өзүнүн кулачын жайган. Бул жерлерден да көрсөк болот. Бул көтөрүлүштүн жүрүшү жана ошондой эле көтөрүлүштү басуу үчүн борбордон Россия империясынын ошол эле Верныйдан, Ташкенттен жана Ферганадан карательный, башкача айтканда жазалоочу отрядтар келген экен. Мына бул кара линия менен, кара багыт менен келген багыттар болсо, бул эмне экен? Жазалоочу отрядтардын багыты болуп эсептелинген. Бул карта атайын ушул Айгине маданий изилдөө борборунун негизинде ушул атайын топ
мында окумуштуулар жана ошондой эле ушул 1916 жылдагы көтөрүлүштүн тарыхына кызыккан коомдук ишмерлер катышып, мына ушул атайын ушул карта иштелип чыкканда, бул карта 1916 жылдагы, өзүңүздөр көрүп атасыздар, август-сентябрь айындагы кыргыз элинин ушул көтөрүлүштүн акыркы этабы, башкача айтканда, элдин эс тутумунда эмне деп сакталып калган, кыздар? Үркүн деп сакталып калган. Мына ушул үркүндүн картасы болуп эсептелинген. Бул жерде мына ушул Россия империясынын жазалоочу отряддары эң жөнөкөй куралданган кыргыз элинин, мисалы, келте менен, же болбосо беш атар, мына ушундай жөнөкөй курал менен куралданган кыргыздарга ушул Россия империясынын жазалоочу отряддары келишкен. Мына көрүп атабыз, бул жерден каяктан келген, Жаркенттен келишкен, Верныйдан келген, мына Ташкенттен келген 3380 адам келген экен, абдан куралданган. Скобелевден, Ферганадан 2110 адам келип, мына ошентип көтөрүлүштү басуу максатында мына ушундай багыттар менен келишкен. Ал эми биз бул жерден кызыл мына сызык менен көрүп атабыз, бул кыргыздардын Кытайга качышы. Башкача айтканда, бул кыргыздар Кытайга көтөрүлүш басылгандан кийин айласыздан, көрүп атасыздар, жазалоочу отряддардын келиши менен айласыздан ушул Кытайга качууга аргасыз болушкан. Бул дагы 3 багыт менен качышкан негизинен кыргыздар. Бул биринчи багыт массалык түрдө, бул бедел ашуусу менен качкан экен. Бул жерде мына көрүп атасыздар, бедел ашуусунун деңиз деңгээлинен бийиктиги 4284 метр болгон. Бул массалык түрдө бедел ашуусу менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, экинчи багыт бул Каркыра жайлоосу аркылуу, мына өзүңүздөр билет болушуңуздар керек, адаби чыгармаларда дагы жазылат, бул Музарт суусу менен кечип, бул Кулжа тарапка өтүшкөн да. Мен ушул жерден сиздерге ушул бир архивдик маалыматты көрсөтөйүн дедим. Азыр бул жерде ушул жазылат, негизинен Кулжа жана Кашкар аймагына кеткен кыргыздардын бул 1914 жылдагы 17 жылдын 1-майдагы бул Тынышбаевдин статистикалык маалыматтары атайын маалымат чогултушуп, мына ушундай жыйынтыкка келишкен. Башкача айтканда, жалпы 164 000 кыргыз качкандыгы жөнүндө айтылат да. Бул Кулжа тарапка 80 000, Кашкар тарапка 84 000, жалпы 164 000 адам качкандыгы айтылат. Ошон жана жазалоочу отряддардын негизинде бул Кулжа тарап менен качкандар 7 000, ал эми Кашкар тарапта 5 000 адамдын набыт болгондугу, жалпы жазалоочу отряддын колунан 12 000 адам набыт болгондугу жөнүндө айтылат. Ошондой эле бул эки багытты айттым. Ал эми 3-чү багыт боюнча негизинен бул жерден аз эле волос качкандыгы белгиленет. Бул болсо Торугарт ашуусу аркылуу. Анткени бул кыргыздардагы бул жерде абдан күчтүү нарын чыңдоосу болгон экен. Ал жерде бул чыңдоодо аскердик күчтөр тургандыктан бул жерден абдан эле аз адам качкан. Бул боюнча бизде тарыхый абдан жакшы маалымат бар. Ошол кездеги нарын чыңдоосунун башчысы Даценко деген болгон экен. Мына өзүңүздөр билесиздер, көтөрүлүш башталганда, ошо көтөрүлүшкө чыккандар эң биринчи эле телефон, телеграф линияларын эмне кылышкан? Жок кылышкан. Мына ошондуктан Даценко бул борборго, башкача айтканда, мына ошол Россия империясына, же болбосо Түркүстан аймагына маалыматтарды кантип берүүнүн айласын билбей, анткени телефон, телеграф иштебей калды да. Ошондуктан ал эмне кылган экен? Өзүнүн күндөлүгүн жазган экен. Азыр өтүп кетти окшойт.
өзүнүн күндөлүгүн жазган. Башкача айтканда ошол көтөрүлүш башталгандан баштап, көтөрүлүш бүткөнгө чейин мына көрүп атабыз, биринчи мобилизация башталгандан баштап, бул октябрдын 20-сына чейин өзүнүн күндөлүгүн жазат. Ошол күндөлүгүндө жазат, кыргыздар кандай качты, кайсы волос качты. Бул болсо ошол нарын чыңдоосу бекем болгондуктан бул жерден 300 же болбосо 200 гана адам качкандыгын белгилөө болот. Айрыкча бул жерден кайсы волостор качкан? Бул жерде шатен жана шаркыратма волосунан качкандыгы белгиленет дагы. Бул жерде касымалы болуштун башчылыгы менен качып, кийин ошо касымалы болушту чек арага өтүп кетсе дагы Кытайдын чегинен Тойун деген жерден кармап келип, нарында эмне болот? Ал киши өлтүрүлөт. Бул Даценканын маалыматы да. Андан кийин биз кандай билебиз? Бул Кыргызстандын аймагындагы, мына айрыкча айтып өттүм, Пишпек жана Пржевальск уездин кыргыздары качкан. Эгерде ар бир волос боюнча кандай качкандыгын архивдик булактардан эгер көрө турган болсок, мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Пишпек уездинде, мисалы Шамсы волосунда жалпы канча адам жашаган экен? 7225 адам жашаган экен. Ошол 7225 адамдын канчасы качып атат? 1250. Алардын кырылгандыгы жөнүндө маалымат жок. Эгерде экинчи волосту карай турган болсок, мисалы Боом 40, анан качканы 500. Ал эми үчүнчү мисалы Сарбагыш волостун карасак, канча адам качып атат? Качканы, кырылганы 2400. Мына ушул маалыматтан биз ар бир волостун канчалык деңгээлге көтөрүлүшкө катышкандыгын жана кайсы аймактардан Кытайга качкандыгын белгилесек болот. Кийинки волосту алып көрө турган болсок, мисалы Атаке волосту 4865 адам болсо, канчасы качып атат? Ал эми кырылганы көрдүңүздөрбү? Мына ушул экинтип ар бир волостон белгилесек болот. Ал эми эгерде Пржевальск уездине келе турган болсок, мисалы Бахатчыда 5390 жалпы адамга жашаса, анын канчасы качып атат? 390. Ал эми кырылганы, башкача айтканда, бул 50%тен ашык адамдардын качкандыгын көрүүгө болот экен. Мына ушинтип ар бир волостун, мисалы, биз ушул канча адам качканы, канчасы кырылгандыгы жана ошондой эле канча адам болгондугун көрүүгө болот. Кийинки таблону алсак, мына мен сиздерге көрсөттүм. Бул жерден дагы тактап өтөйүн дедим. Эгерде мисалы Кулжа Кашкарга барып түштү, алардын мисалы жазалоочу отрядтан мисалы канчасы набыт болду, ошондой эле Кытайда калганы мына 38.000 адам калып атат, Кулжада 13.000, Кашкарда 25.000, ал эми жалпы 38.000. Ошондой эле канчасы 1917 жыл 1-майдагы маалымат боюнча канчасы набыт болуп атат? 83.000, 80 жалпы 83.000. Ал эми кайра кайтып келгени канча болуп атат? 69.000. Мына бул статистикалык маалыматтар. Башкача айтканда, бул архивдик маалыматтарда Тынышбаевдин 1917 жылдагы 1-майдагы жасаган маалыматтары болуп эсептелинет. Эми биз ошол кыргыздардын айттык, көтөрүлүштүн акыркы этабы, бул кыргыздардын башкача айтканда жергиликтүү элдин кыргыздардын эс тутумунда Үркүн деген ат менен сакталып калган. Бул эми ошол Кытайга 3 багыт менен качты деп белгиледим. Мына ушул 3 багыт менен качкандан кийин алардын абалы кандай болгон? Ошол Кытайдагы
кыргыздардын, качкын кыргыздардын абалын ошол архивдик булактардан карай турган болсок, айрыкча ошол мезгилдеги Кашкардагы орус консулунун драгомону Стефанович деген болгон. Мына ошол Стефанович өзүнүн отчетторунда, борборго берген отчетторунда кыргыздардын абалына токтолуп, алардын социалдык абалдарын дагы 3кө бөлүп караган экен да. Мисалы, биринчи топко колунда бар адамдар дейт, бул 50-200гө чейин майда жандыгы бар качкандар кирип, алар жалпы качкындардын 10%-ын түзгөн. Мына көрдүңөрбү? Ошол жанагындай бийик ашуулардан, мал жанынан ажырап Кытайга барганда мына көрүп атасыздарбы? 50-200дөй гана май жандыгы калган экен. Бул эмне деген гана? Бул ошол биринчи колунда бар адамдар деп эсептелинген экен Кытайга барганда. Андан кийин экинчи топко орто катмардагы 5-10го чейинки гана майда жандыгы бар. Көрүп атасыздарбы? 5-10 эле кою калган экен Кытайга баргандан кийин. Андан кийин үчүнчү топко кембагалдар кирген дагы, алар жалданып иштеген, арзан жумушчу күчүн түзгөн адамдар кирген экен. Алар качкындардын жарым, мына көрдүңөрбү? 45%-ын, башкача айтканда, ошол Кытайга барган качкындардын 45%-ы бул жалданып иштеп калган экен. Бул биз 2015-жылы Кытайдын аймактарында атайын изилдөө жүргүздүк. Кытайдын кайсы аймактарында болдук? Эле Казак автономиялык областында атайын ошол улуттук кыргыз айылдары бар. Мына ошол улуттук кыргыз айылдарында ошол 1916-жылы көтөрүлүштө барып калып калган кыргыздар жашайт да. Мына ошол эки кыргыздардан чогулткан маалыматтар боюнча биз ошол абалы, Кытайдагы абалы өтө оор болгондугун белгилейбиз. Ошондо жогоруда белгилеп өттүм. Стефанович, Кашкардагы Россия империясынын драгомону Стефанович ошол отчетторунда жазып атат. Кыргыздар айласы кетип дейт. Мына ушул экиндей жакырчылыкка келгендиктен айласы кетип, жаш өспүрүм кыздарын жана ошондой эле балдарын сата баштады деп белгилеп атат. Ошол сатылган кыздар Кытайдын эң ири шаарларына, ошол Шанхайга, Вяньзинге жана сойкуканаларга сатыла баштады дейт. Ошол сойкуканада кыргыз кыздары мына ушундай кордукка чыдабай өзүнүн жанын кыйгандыгы жөнүндө айтылат. Ошондуктан биз ушул Караколдогу архивден, Караколдогу областтык архивден Хусейин Карасаев, белгилүү окумуштуу түрколог, лингвист Хусейин Карасаевдин өткөн күндү эскерип деген өзүнүн эскерүүлөрүн ошол Каракол архивинен алып келдик. Мен ушул архивден сиздерге тааныштырдым эле, ошону көрсөтүп коеюн. Анда мына ушул эки жердеги Стефанович белгилеген кыргыз кыздарынын тагдырына жолуксак да, мына Нуржанат ушул азыр бизге Хусейин Карасаевдин өткөн күндү эскерип аттуу эскерүүсүнөн Кытайдагы кыздардын оор абалына токтолмокчубуз. Сүмбөдө Акыл-Ое деген Кытайдын чек ара сакчысы болгон. Узун бойлуу, ак жумал, каркайган арык Кытай экен. Токтакун экөө кытайча сүйлөшүп отурушту. Мен тышка чыктым. Бир казак аял менин жаныма басып келди да: "Эй кыргыз, бери таман келши, сага айтатын бир сөзүм бар" деди. Бардым. Көтөрүп жүргөн бир бөбөктү көрсөттү да: "Мына бала кыргыз, Кытай багып алган. Анау жүргөн кызды көрдүң ба? Ол да кыргыз, ону да Кытай багып алган. Айели да кыргыз, ону да көрөсүн. Саган айтатыным башка. Анау кыз сени көрүп калып маган былай деп жалынды: Энеке, тиги кыргыз балага айтчы, мага бир темир комуз жасатып келип берсин. Мен Кытай болгум келбейт. Мени бул туткундан куткарсын. Мен Кытай болгум келбейт. Мени кыргыздын эң эле жаманына берсин. Мен макулмун. Алып кетип карындаш кылып алсын. Бир ишине жарап берермин" деди. 14 жаштарга келип калган ак жүздүү татынакай кыз. Кытайча бешмант кийгизип коюптур. Келишимдүү, сындуу мүчөсүнө жарашып да турат. Боорум ачып, жүрөгүм туздай ачышты. Далай кыздардын 5 кадак un үчүн сатылганын нечен жолу көргөнмүн. Каркыра сайынып, калың килем жапкан жүн төө жетелеп келе жаткан кыздардын далайын четке калмактар жетелеп кеткенин да өз көзүм менен көргөнмүн. Жүрөгүм далай кансыраган. Бул кызды көргөндө андан бетер жүрөгүм ачышып, кызга боорум ооруп кетти.
1920 жылы калмактын айылын аралап келе жатсам, бир калмак: «Ой, Бурут, мына бул үйдө сенин тууганың бар, учурашсаң боло», деди. Ал эмне тууган экен көрөйүнчү деп калмактын үйүнө кирдим. Бир ак жумал жакшынакай келин бала эмезип отурган экен. Ушул болсо керек го деп мен: «Амансызбы эже?» деп үн чыгардым. Келин чочуп кетти да: «Юм келине, эмне дейсиң?» деп калмакча сурады. «Ой эже, сизди кыргыз деген соң учурашайын деп кирип калдым», деп сөзүмдү кыргызча уладым. Келин дагы эле: «Эй Амыр, көбүн биле, кандай бала эле?» деп калмакча сүйлөдү. Мен бир чети ыза болуп, бир чети келиндин калмакча сүйлөп атканына ачуум да келди. «Эже, эмне үчүн мен менен кыргызча сүйлөшпөйсүз? Кыргызыңды жаман көрүп, калмакты жакшы көрүп калдыңбы?» дегенимде келин ыйлап кое берди. «Ой иним, мен кантип кыргызымды жаман көрөйүн? Кыргызды жаман көрсөм, ата-энемдин арбак урбайбы? Малдуу адамдын кызы элем, төркүнүм саяк болчу. Келген жерим малдуу киши эле. Үркүндүн алдында эле күйөөгө чыкканмын. Эл үркүндө четте жетелеген төө менен калмак олжом кетти. Кара калмакка катын болуп калдым. Көлдү көздөй 2 жолу качтым, бирок кутула албадым. Чачымды жулуп сабады. Эми мени издеп алчу ким? Мусулман элем, капыр болдум. Кыргыз элем, кара калмак болдум. Эмне кылайын? Мына иштен чыккан ири жыланды эмизип отурам. Муну кайда таштап кетем? О, шумажал, бооздоп кое берди. Мен айтаарымды билбей келинге боорум ачыды. Кош, мен да сага окшоп Кытай жеринде элимден ажырап жүрөм деп чыгып кеттим. Жаш башымда көп кайгылуу иштердин күбөсү болдум. Далай аянычтуу иштер жүрөгүмө так салды. Кыздуу киши кырашат деп кыргызда бекерден макал чыгарган эмес экен. Кызы бар адамдар ошону сатып өлпөс оокат көрдү. Сатканда көп мал, мүлк алды дейсиңби? Мыкты алгандардын бири мингич же бир кап арпа алды. Байкуш, кыз карындаштарыбыз ыйлап, жат жерде, боору башка элде кала берди. Теги эле сатылбаган күндө да алар ачкадан өлөрү шексиз болчу. Көч кетип баратканда бир топ казак келди. Кыз алайык, куда болайык деген калп шылтоо менен көч үстүндө кыздарды көрүп жүрөт. Ошондо бойго жеткен, каркырадай болгон бир кыздын алды артынан чыгып карап, катимки семиз малды мерип аткансып тиктеп атышат. Бир аздан кийин кыздын ата-энесин чакырып алып, кызды алып калды. Ошол кыздын элеси азыр да менин көз алдымда. Башында көнө өргөн, кайруусу кичине кундуз тебетеи бар экен. Өргөн чачтарын саамайынан төгүлүп турат. Кыз байкуш энесин кучактап, атасына жалынып ыйлап кала берди. Кызга бергени бир казактын минип жүргөн кер баштысы. Көч токтогон жок, жүрүп отуруп көк тереке бардык. Өзөндүн ичине батпаган калың тал терек болгон экен. Ошол жерде кыштап калдык. Бир күнү 4 жаш келин келди. Кийим деген жыртылып, албардан тайган. Арыктыгы өтүшүп кеткен. Беттин териси эт качканда сөөккө жабышып калат экен. Анда ачкачылыкта эркектер аялдардан кеминде бир жума эрте өлүп калат экен. Аял заты оор турмушта да, ачкачылыкта да чыдамдуу болоорун ошондо байкаганмын. Алии келген аялдарга энем бирдеме куюп бергендей болду. Атам: «Эй бала, кичине ич, көп ичсең өлүп каласың. Өзөгүңө түшүп кетет», дегендей болду. Бирок кичине эле ичкенде оозунан көбүк чыгып, бат эле жан берди. О шумдук, ач киши тамак сызганда өлүп кетерин биринчи көрүшүм. Ушул көрүнүштөр мага унутулгуз элестерди калтырды. Мындай эскерүүлөр архив булактарында абдан көп кездешет да. Биздин бул Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви бар. Мына ушул Борбордук мамлекеттик архивинде кино, фото, документтер бөлүмү бар да. Мына ошол эки бөлүмдө Кыргызстандын тарыхына байланышкан абдан маанилүү фото, документтер жана ошондой эле кино, фильмдер ушул архивде сакталып турат. Бул 1931-жылдагы сүрөт болуп эсептелинет. Башкача айтканда бул эки айым 1916-жылдагы көтөрүлүштүн катышуучулары. Башкача айтканда көтөрүлүштүн 15 жылдыгына карата мына ушундай көтөрүлүштүн катышуучулары атайын фотого түшүрүлгөн. Бул дагы биздин тарыхый маанилүү булак болуп эсептелинет. Эгерде бул сүрөт эски болгондуктан жакшы көрүнбөй атат, эки айымдын тең көзүндө жабыркагандыгын, башкача айтканда жазалоочу, Россия империясынын жазалоочу отрядынан жабыркагандыгы бул фото документте тастыкталып берилет.
Ошондой эле дагы белгилеп өткүм келет, мына ушу сиздердей студенттердей эле 1953 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин мына бүгүнкү күндө бул улуттук университет Жусуп Баласагун атындагы мына ушул 53-жылы студенттер, 4-курстун студенттери жана аспиранттар тарых факультетинин абдан маанилүү ушул Кыргызстандын аймагы боюнча элдин арасынан эскерүүлөрдү чогултушкан экен, жалпы Кыргызстандын аймагынан. Мына ошол эскерүүлөрдө дагы ушул көтөрүлүштүн себептеринен баштап көтөрүлүштүн аягына чейинки ушул элдин тагдыры чагылдырылат. Мына ошол эскерүүлөрдүн бири болуп эсептелинет. Бул ошол жазалоочу отряддын кыргыз кыз-келиндерине карата жүргүзгөн мына ушул жазалоочу отряддын иш-аракеттери жана аларга карата зомбулуктары жөнүндө дагы мына ушул булактардан табууга болот. Мына сиздерге ушул Караколдо табылган Хусейин Карасаевдин эскерүүсүн айтып өттүк. Бул боюнча биз тааныштык. Андан кийин мына ошол качкын кыргыздар Кытайдагы оор абалын биз белгилеп өттүк. Ушул оор абалы ушунчалык оор абалга кез болгондон кийин качкын кыргыздар аргасынан Россия империясынын Кытайдагы өкүлчүлүгүнө, бул Кулжадагы жана Кашкардагы консулуна кайрылышкан экен. Биз кайрадан өзүбүздүн жериге Кыргызстанга келүүгө уруксат берүүңүздөрдү суранышкан экен. Ал 1916-жылы 1-декабрда падышага жазган билдирүүсүндө белгилешет. Бирок бул билдирүүнү Россия империясы кандай кабыл алган? Алар айтышкан, Россия империясы көтөрүлүштүн катышуучуларына төмөндөгүдөй контрибуциялык саясатты жүргүзгөн. Башкача айтканда генерал Куропаткин чечими менен бул чыгымдарды өндүрүү үчүн жерлерге атайын комитеттер түзүлүп, контрибуция чогултуу үчүн атайын отряддар түзүлгөн. 1916-жылдын 21-октябрынан тартып, 1916-жылда көтөрүштүн чыгымдарын тактоо жана аларды калыбына келтирүү боюнча областтык комитет өз ишин жүргүзө баштаган. Бул аталган комитеттин эсеби боюнча жергиликтүү калк падыша өкмөтүнө 30 миллион рубль контрибуция төлөө милдети жүктөргөн. Эми ойлоп көрүңүздөрчү. Биз сиздерге айтып өттүк, кыргыздардын Кытайдагы оор абалы мына ушунчай эң оор абалга туш келип, аргасыздан күнүмдүк жашоосу үчүн жалданып жашап калса, 30 миллион контрибуцияны рубльду төлөй алышат беле. Ал эми бүгүнкү күндө айрым мына ушул 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш жөнүндө сөз болгондо айрымдар сурашат. Эгерде Кытайга качпай эле калып калса эмне болот эле дегенде. Мына ушул Кыргызстандын аймагында калган кыргыздардын абалына токтоло турган болсок, 1916-жылы 16-октябрда Верныйда Куропаткиндин төрагалыгы менен өткөн кезектеги жыйында көтөрүлүшкө катышкан кыргыздарды көчүрүү жөнүндөгү 59-чу токтому кабыл алынган экен. Мына ушул 59 токтомдун негизинде кыргыздарды ушул жашап турган жеринен Пишпек жана Пржевальск уездинен сүрүп туруп, эмне Нарын өзгөчө уездин түзүү токтому болуп эсептелген. Башкача айтканда, бул ушул Ысык көлдүн түндүк жана түштүк жээктерине ар бир станица 60 коро жайдан турган 5 казак станицасын түзүү белгиленген. Ал кайсы айылдар болгон? Өрүктүү, Корумду, Маринский айылы, Гоголевка, Улахол болгон. Мына бул жерде эң жер иштетүүгө ыңгайлуу болгон жерлерге орус дыйкандары отурукташмактагы кыргыздарды эмне кылмак экен? Өзгөчө Нарын уездине сүрүп ташташмак. Бул аталган проект боюнча, бул Ташкентте табылган абдан баалуу архивдик маалыматтардын негизинде, ушул проекттин негизинде Нарындагы өзгөчө кыргыз уезди түзүлмөк дагы кыргыз казак, жекеле кыргыз эмес. Ошол жерге болгону 52 000 чарбаны гана жайгаштыруу каралган. Ал эми калган кыргыздар каяка кетмек? Мына көрдүңүздөрбү? 52 000 гана чарба жайгашмак экен. Ал жалпы 51 волостон ушул 52 000 чарба жайгаштырылмак дейт. Демек, бул
Кытайга качпай бул жерде калгандардын дагы абалы эмне болгон экен? Абдан оор болгон экен. Ал эми бул качпай калган кыргыздар ошол 1917 жылы 16 жылы декабрдан баштап 17 жылы январда Россия империясынын массалык репрессиясы башталган. Мына бул дагы Казакстандын жана Ташкенттин архивинде абдан көп баалуу материалдар табылды. Мына массалык камоолор башталган, көрүп атабыз. 1916 жылы 7 декабрда мисалы Шашыралы Айданиев, Айдаралы Биркутовду көтөрүштүн катышуучусу катары камакка алынып, Токмокто карцерге жаткандыгы. Мына бул жерден ошол адамдардын биз эмнесин көрүп атабыз? Репрессиясы башталып, массалык камоолор болгондугун. Бул архивдик маалыматтарда биздин мына Борбордук мамлекеттик архивде алынган, мына ошол эки камалган адамдардын ошол суракка алуу протоколу болуп эсептелинет. Ушул протоколдон дагы биз билебиз. Эгерде декабрда массалык камоолор болсо, январда мына ушул экиндей суракка алуулар жүргүзүлгөн экен. Андан кийин Кыргызстандын аймагына калгандар оорук жумуштарына тартыла башташкан экен. Бул 1916 жылдын аягынан баштап 1917 жылдын февралына чейин оорук жумуштарына алынган. Бул оорук жумуштарынан ушул Россиян империясынын мына 30 губерниясына, Украина, Белоруссия, Молдовия, Кавказдын 3 губерниясына, Сибирдин 3 областына, Түркістандын 5 областына жиберилген. Башкача айтканда, мына ошол эки борбордук Россиянын борбордук шаарларына иштөө үчүн тылдык оорук жумуштарына жиберилгендигин көрүүгө болот. Булардын абалы дагы абдан оор болгон. Жыйынтыктап айтсак, мына көтөрүлүш 1916 жылдагы көтөрүлүш кыргыз элинин тарыхына абдан оор акыбалга алып келген экен. Аны биз кандай факторлордон билебиз? Биринчи фактор бул кыргыз элинин өсүү динамикасы. Башкача айтканда, кыргыз элинин демографиясына оор таасирин тийгизген. Бул статистикалык маалыматтарды алып көрө турган болсок, 1897 жылы Россия империясы биринчи эл каттоону жүргүзгөн экен. Ошол эл каттоонун негизинде канча кыргыз болуп атат? 634.800 кыргыз болуп атат. Мына ошол эки эгерде андан кийинки жүргүзүлгөн 1913 жылдагы эл каттоонун негизинде 863,9 бул болсо, келгиндердин келиши менен көбөйүп атат. Ал эми кийин Совет доорунда 1926 жылы кайрадан эл каттоо жүргүзүлүп атат. Ал эл каттоонун негизинде кыргыздардын саны 661.171 адамды түзүп атат. Демек, бул эл каттоолордон мына 1897 жана 17 жылдарда калктын өсүү темпи канчага төмөндөгөн экен? 0,8 минус мына ушинтип төмөндөгөн экен. Башкача айтканда, 39 жылдын ичинде 1897 жылдан 1926 жылга чейин кыргыздардын өсүү динамикасы болгону 30.000 чамасында гана өскөндүгүн байкоого болот. Анда урматтуу студенттер, мына ушу менен биз жыйынтыктасак, 1916 жылдагы көтөрүлүштүн чыгышы, тарыхы жана ошондой эле тарыхый маанисине кыскача гана токтолдук. Эгерде сиздер таанышам десеңиздер, биз атайын ушул изилдөөлөрдүн негизинде эркиндик, теңдик, эгемендүүлүк күрөштөрү жана үркүндөр деген ушул илимий монография жаздык эле. Бул кытайлык кыргыздарда бул бир гана үркүн айтылбайт экен, ал жерде 3 үркүн айтылат. Улуу үркүн бул 1916 жылдагы көтөрүлүш, андан кийин орто үркүн бул граждандык согуш мезгилиндеги Совет доорундагы кыргыздардын Кытайга качышы, үчүнчүсү коллективизация мезгилинде кичүү үркүндө бул дагы массалык түрдө Кытайга качкандыгы жөнүндө белгиленет. Ушул эле китеп бул Түркия мамлекетинде түркчө бул үркүндөр деген ат менен басылып чыккан. Бүгүнкү күндө бул ушул Түрк мамлекетинде дагы мына ошол 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш боюнча кызыккан
окумуштуулар, студенттер, аспиранттар дагы мына ушул таанышууга мүмкүндүк алышты. Урматтуу студенттер, мына ушу менен биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактарыбызда дагы ушул архив булактарында ошондой эле белгилүү инсандардын эскерүүлөрүнө токтолмокчубуз. Көңүл бөлгөнүңүздарга чоң рахмат.